Чын жакшынын ачуусу бар, кеги жок деп коет. Өч алуу сезими бул адамды ичинен жеп бүтүрө турган, депрессияга учуратып ооруга чалдыктыра турган, атүгүл кээде крышасын тайгызып, жиндиканага жаткызып кое турган жаман нерсе экенин, пайгамбар жаштан өтүп 70ке жакындашып калган 6 жыл бир бакыйга мамлекетти башкарган шоорду түшүнбөйт окшойт. Атамбаев ушул акыбалга түшүп калышына бир гана өзү күнөөлүү экенин алигиче сезбептир. Алды жакта канча өмүрү калды, эми ошол өмүрүн Жээнбековдон өч алам деп жүрүп өтөбү? Бул адамдын башында бир жакшылык иш кылып өлөйүн деген ой жок окшойт. Жээнбековду президент кылып койгондон кийин ага тийишпей, аралашпай, колунан келсе кеңешин берип, экс макамын адамдарча көтөрө билип жашай берсе, Жээнбеков аны эч качан каматпайт эле. Туура, Атамбаевди кылмышкерди жоопко тарта албай, Жээнбеков элдин нааразычылыгын туудурат болчу. Бирок каматпайт эле. Себеби Жээнбеков тарбиялуу үйдөн чоңойгон, адамгерчиликти, сый урматты билген, бир туз таткан жерге 1000 жолу салам берген салттагы адам. Жээнбеков бысмылда деп президенттик кызматын баштаганда эле Атамбаев буттосо баштады. Көмүскөдөн башкарып, Жээнбековду кайтара турган телохранительдерди бүтөсүнө чакырып алды. Экс макамды алып, хан болуп резиденцияда чалкалап жаткысы да келди. Ошол эле убакта өлкөнү да өзү башкарам деди. Аттан түшсө да ээр токумдан түшпөй жармашып жатып калды. Мына ошентип дээрлик 2 жылга жакын хандын кызындай чалчаңдады. Жээнбековдон башка любой адам болгондо Атамбаевди хан сарайдагы бункери менен кошуп жардырып салат болчу. Эми болсо Жээнбековго рахмат айтыштын ордуна өч алат имиш. Акылдын ким экенин ушундан билсе болот. Миллиардтарды мамлекетке төлөп эркиндикке чыга турган болсо, эл аралап басып жүрө алат бекен? Жээнбеков деле ылайдан жасалган эмес. Качан Атамбаев келип атып кетет экен деп оозун ачып карап олтурбайт. Жооштон жоон чыгат дегенде Атамбаев билбейт окшойт. Койчунун таягына сүйкөнгөн эчки болуп жүрүп, мына бүгүн түрмөдө олтурат. Өч алам дей турган болсо дагы бир жамандыктын үстүнөн чыгат. Хан сарайга келгенде атам деп чоң сүйлөгөн сөзүнө Кудай облоо акбар деп койсо керек. Акыры Үсүн Ниязбековду атып өлтүрдү. Андан көрө кыргыз элинен кечирим сурап, кылган кылмыштарын мойнуна алып, уурдагандарын мамлекетке төгүп берсе, анын түрмөдө олтурушун биз деле каалабайбыз. Эмнеси болгондо да улгайып калган адам, жакшыбы, жаманбы, 6 жыл эл башкарган президент. Атамбаевдин деле анча-мынча айтып жүрө турган жакшы иштери бар. Американын базасын өлкөдөн чыгарды. Бул мактоого татырлык чоң иш. Себеби Америка барган жер аягында эмнелер менен бүтүп жатканын көрүп эле жүрөбүз. Таможенный союзга кирип, миллиондогон мигранттардын турмушун жеңилдетти. Отунбаеванын самозванка президент болгонун элге ачыктап берди. Ошондуктан Атамбаев элдин уурдаган миллиардтарды мамлекетке төгүп берсин да, эркиндикке чыга берсин дейт элем. Ал эми Жээнбековдон өч алам деген оюнан кайтпаса, бул сапар өз башын өзү жейт. Ошон үчүн кек сактаганын токтотуш керек. Мээси иштен чыга элек болсо.